Эки кыргызстандык Эйр Астана учагына мушташып миллиондогон айып пул төлөй турган болушту. Бир суммага макулдашып, кийин көбүрөөк акча талап кылышкан. Нарындагы туристтер менен жагымсыз окуя катталды. Толуку боюн терезесинен чыгарып, авто ийин баштык жасаган айдоочуга 35 000 сом айып пул салынды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Кандай эмне кылдым? Кадимки эле силердин давлениеңер көтөрүп аткан. Сен мындай мен жайында элеби? Жайында. Өзү такси чакырып алып, унаң жакпады деп ушундай мамилети туурабы эми? Ишенесиңер? Оценканы 5 деп коюңуз. Койчу? Сиз биринчи жолу мондай драндулет мененби? Кандай драндулет мененби? Эмне машинанын жаман экенби? Жаман экен. Ичи бензин сасы экен. Отурбай эле койбойсуңар анда. Мен сени айтып атам, мен кактан билдим? Мен көзүм ачык эмес да. Отурбай эле койбойсуңарбы? Менин согум болду, башка такси чакырып кете бериңиздер. Башым ортой мага такси чакырып бер болду. Ой, мен сизге кантип такси чакырып берем? Эмнеге чакырып берем? Мен ат менен өзүм басым, сизден сураным, ат менен окугач, мен ат менен кабабам, менин акым бар. Ой, блядь. Кандай шакалсың сен, Жекелик каналынын боюн daarатканага айланткан жаран. Ошто жергиликтүү тургун каналдын жээгин өз билемдик менен тосуп алган, ал эле эмес корук аймакка daarатканага салып алган. Бүгүн Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев каладагы суу жээктерин текшерди. Мыйзамсыз курулуштар толук алынып, ордуна жөө адамдар үчүн тротуар курула турганын билдирди. Толуку боюн терезесинен чыгарып, авто ийин баштык жасаган айдоочуга 35 000 сом айып пул салынды. Ал айнегин мыйзамсыз караңгылаткан. Лейлик районунун аймагында өткөн үйлөнүү тойлордун биринде автоунаадан толуку боюн чыгарып, авто ийин баштык жасаган айдоочуга ошол эле тойдо автоунаасынын алдыңкы каптал айнектерин мыйзамсыз караңгылатып айдап жүргөн айдоочуга жалпы 35 000 сом өлчөмүндө айып пул салынып, протокол түзүлдү. Бардык айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырабыз. Бир суммага макулдашып, кийин көбүрөөк акча талап кылышкан. Нарындагы туристтер менен жагымсыз окуя катталды. Нарында туристтерге ат ижарага берген киши 5 суткага камалды. Милициянын маалыматына караганда 6 май күнү Кочкор айылынын тургуну 15 ат менен туристтерди Көлүкөккө чейин коштоп барган. Алдын ала макулдашууда ар бир ат үчүн 2 000 сомдон акы алмак болгон. Бирок жайлоого жеткенден кийин малды ээси жол көрсөткөн үчүн дагы 4 000 сураган. Мындан улам туристтик топтун котормочусу экөөнүн ортосунда жаңжал чыккан. Тараптар бири-бирине дооматы жок экенин айтып, арыз жазуудан баш тартканына карабай, милиция текшерүү жүргүзгөн. Аттардын ээсине карата майда бейбаштык беренеси менен протокол түзүлүп, сот аны 5 суткага камакка алды. Эки кыргызстандык Эйр Астана учагына мушташып миллиондогон айып пул төлөй турган болушту. Алматы шаарында Бангкокко учмак болгон Эйр Астана авиакомпаниясынын учагына мушташ чыгарган эки Кыргызстандын жаранына сот өкүм чыгарылды. Маалыматка ылайык, жаңжал жүргүнчүлөр учакка отуруп жаткан учурда башталган. Эркектердин биринин жеке буюмунан улам чыккан талаш кийин Грузия жараны менен мушташка айланып кеткен. Окуядан кийин каттам кечигип, жаңжалга катышкандар учактан түшүрүлүп, полицияга өткөрүлгөн. Сот алардын аракетин аба кемесинин бортунда жасалган бейбаштык катары баалап, ар бирине дээрлик 6 миллион теңге айып пул салды. Бул берене боюнча алар 6 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн болчу. Өкүм чыкканга чейин эки жаран Алматыдагы тергөө абагында 4 айга жакын кармалган. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат.
Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Снимите их с бота и все. Пусть снимают. Что я теперь за них буду всю задержку делать? Жыралбек Уларген 2026 жылы 6 май күнү болгон окуя. Кочкор районунун Исакиев айылынын Көлкөк жайлоосунда бир аз түшүнбөстүктөр болуп кетти. Ошол кыргыз элинен, туристтерден, водитель байкеден, алып баруучу гид эжеден кечирим сурайм. Ошол себеби бул башында биз акчаны туура эмес түшүндүрүп алыптырбыз. Биз да туура эмес кылдык. Ошол экинчи кайталанбайт. Кыргызстандын туристтердин келишине, өсүшүнө биз да кызыктарбыз. It's crazy. Okay, you know, we just got 3 guides, yeah? In real, they didn't do any normal job. Do you see? They were just in the phone sitting. And now they want 4,000 per person. Ủa? Sao? Cuối cùng câu chuyện đâu cô ta nghe đó rồi thôi mà. Chứ từ phát sinh mấy người thấy nói là mình Алчка чалсаңар көрсүн. thấy lúc nào. Không em nói đi. Вообще все guys вот это. Вообще чемпионы работали. Khoan, để Milan nói lại. See? Wild people. And you know they're telling me, I got from you 3,000 per person, and I'm not giving them this money. How much I get from you? 2 or 2? Yes. See? See. It's crazy. Can you help me translate? Az maçla bir de olsun bak. Çıkarın bak. Can you help me translate for them? It's crazy. See, they're attacking these horses. It's crazy, really. See what they're doing. Oh my gosh. Oh my gosh. It's crazy. What they're doing? Because if they told us from the beginning that 4,000 per person, we just could discuss. Am I right? They said, like, how much? 2,000 for horsemen. That's why we prepare extra 4,000 some. Crazy guys. Oh my God. It's crazy. Okay, we will drive to the police. Hey! What they are doing? Oh my gosh! They just have to hold them. Nó chạy nhanh lắm. Bir sol. Вообще жинді тұрмай бұлар. Crazy! I can't understand really. Машина çevirgen yok mu?
told us 4,000 for horsemen. I could tell you it's expensive. One horseman and me will be enough. Am I right? As they said, only 2,000 for with discount. Am I right? We got 2 extra horsemen. See? They make money. Братан, бақылы о! Жеңешқа береді. Бойынша 03-534 АЖТ Kia K7 ақ түстегі ата машинасына атайын баштық бойынша қас протокол. Ну вот и все. Закончилась история. Моей машины. Я не забуду твою улыбку. Мен істеме қылдым. Қандай не қылдым? Кәдімгі дейлер сіздердің давлениялар көтеріп отқан. Ей, сен мұндай мен жайында лебі? Жайында ле? Сен қандай емеге Яндекске алып oldu екен ушул эме? Кайсы? Ішіне сөріп. Оценканы 5 тапаңыз. Койчу? Сіз бірінші жол Мондай драндулетменен бе? Ондай драндулетменен бе? Міне машинам не жаман екен бе? Жаман екен. Ичи бензин сасы екен. Отырып өлі өйгесің онда. Мен сені айтып отам, мен қақтан білдім, мен көзім ашық емес та. Отырып әлі қойбайсыңар ба? Атменің ұсалдым болды, башқа такси шығып кетеріңіздер. Башым ортпай маған такси шақырып бер болды. Ой, мен сізге қанша такси шығып беремін, неге шығып беремін? Мен атмені өзім басым, сізден сұраным, атмені оқып қойшы. Мен атмені қала, мен ақым бар. Ой, блядь, қандай шакалсың сен, ей?